Assalamu alaikum урматтуу Москва мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө ишенбе туугандар, 20-май. Андыктан дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын туугандар. Ошого катар дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетели туугандар. Мыйзамда мигранттар боюнча мыйзамдарда кичине өзгөртүүлөр бар, жакшы жагына. Ал октябрь айынан буйруса ишке түшөт. Азыр кабыл алынды. Октябрдан уже иштей баштайт. Ал кандай мыйзам десеңиздер, ижарага аренда, квартирага аренда алганда ошол ижара договору боюнча квартирага бекер регистрацияга койсоңуздар болот туугандар. Демек ошондой мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул кандай иштейт? Эгерде сиз Москвада кандайдыр бир квартираны ижарага алып, арендага алып, ошол договорго мисалы канча адам болот? Өзүңүздүн үй бүлөңүздү, тууган уруктарды мисалы 3 адам, 4 адам болгон болсо, бала чаканы кошуп, ошол ижаранын келишими аркылуу МФЦга барып, ошону регистрациядан өткөзүп, ошого кошуп, өзүңүзгө кошуп, бала чакаңызда регистрация өткөрсөңүз болот. Бекер. 1 жылга чейин, мисалы 11 айга чейин түзүлөт, ошол договор. Келишимдин негизинде ошол 11 айга чейин регистрацияга турсаңыз боло турган закон иштелип чыкты. Ал буюрса октябрдан ишке кирет. Ал эми айта кетчү нерсе, бул нерсени өзү көбү колдонуп деле калды. Азыр Москвада көптөн бери ижарага алгандар билет. Ижарага алып аткан учурда эле ошол квартира ээси менен сүйлөшүү аркылуу эле, сүйлөшүп барып, көпчүлүгү ага ынанат, макул болот. МФЦга барып, кадимкидей ошол өзүнү, бала чакасыны регистрацияга бекер эле койдургандар бар. Андыктан бул мүмкүнчүлүктөн дагы пайдалансаңыздар болот туугандар. Ошондуктан негизи эле квартираны алып атканда, договор кылып атканда, келишип атканда, биринчи эле киргенде ошол нерселерди эске алып койсоңуздар жакшы болот туугандар. Бул да сиздерге лайфхак болсун. Ошол баягы агенттер договор түзүп атканда ошол жерге кошуп, кошумча 2-3 адамды кошуп киргизип койсоңуздар мүмкүнчүлүк болот. Кейингилекте ошол квартиранын ээси менен барып, ага чейин деле ушуларга регистрация кылып беришиңиздер керек. Договордо каралган адамдар деп, ошонун негизинде бекер регистрация кылдырып алсаңыздар болот. Ошондой кылдырган адамдар дагы бар. Андыктан туугандар, ушул жакшы кабар менен бөлүшүп коюңуздар. Анча-мынча пайдалана турган адамдар пайдаланып калса болот. Бекер регистрациянын да ушундай мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Туугандар, андыктан бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү барууну же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш. 8 926 752 46 01 Замирбек.